Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим жана өкмөттөрүбүз. Биринчиден кармаган орозоңуздар кабыл болсун, окуган намазыңыздар кабыл болсун демекчибиз. Урматтуу Сооронбай Шарипович жана өкмөт жана жогорку кеңеш, сиздерге биз биринчи жолу кайрылуу жасап атабыз. Сиздерден сураныч, биз Россия Иркутский областында жашап аткандыктан ушул жердеги кыргыздарды азыркы учурда өтө оор жагдайда турган үчүн мен сиздерге жардам сурап кайрылып атам. Биринчи жолу мына орозонун ыйык күнүндө биринчи жолу биз жардам сурап атабыз. Буга чейин биз деген эч жака кайрылуу жасабадык, эч жардам да күтпөдүк, эчтеке күтпөдүк. Өз оокатыбыз менен алек болуп, өзүбүздү өзүбүз багып ушинтип келдик. Азыркы учурда бул жерде кетчүлөрүнү өзүнчө группа ачканбыз. Кетчүлөрдү ошол балалуу, боюнда бар келиндер, картаңдар жана башкалар өтө көп болуп атат. Сиздерден сураныч, ошол бир рейс каттам уюштуруп берүүңүздөрдү суранат элек. Анткени 1,5 айга чейин биз ушул жерде күтүп, чыдап, карантин аны ачылат, мына ачылат менен ушул убакка чейин келдик. Мындан аркы жагдай бир аз оор биз үчүн. Анткени биздин акчабыз түгөндү, жеп бүттүк баарын. Жада калса айлыктарыбызды да жок, айлыктарыбызды да ала албай калгандарыбыз бар арада. Биз өтө муктаж болуп турабыз. Ошон үчүн сиздерге кайрылуу, биринчи жолу кайрылып атабыз. Урматтуу жогорку кеңеш жана анын мүчөлөрү дагы бизге бир рейс каттам берүүңүздөрдү суранабыз. Биринчи жолу кайрылып атабыз. Биз деген чыдамдын чеги болуп, ушул убакка чейин баары чыдап келишти. Эми мындан аркыга баарыбыздын акча тыйыныбыз түгөп, квартплат жана башка эмелер үчүн биз үчүн өтө оор болуп атат. Бизде азыркы учурда кыргыздарда Кудайга шүгүр катталган жок, эч нерсе проблема жок. Бул жерде кыйналгандан көрө өз мекенибизге барып, ушул обсервацияны кабыл алабыз деген ойдо турабыз бардыгыбыз. Үй бүлөбүзгө аман эсен жетип, мекенибизге аман эсен жетип, ушул сиздердин жардамыңыздар менен өз мекенибизге барыш биз үчүн өтө зарыл болуп атат. Биз анткени күндөн күнгө күн санап эмне жаңылык болот экен, кимден эмне жардам болот экен, ким кайрылуу жасады болду экен биз жөнүндө деген бири-бирибизге ишеним менен гана отурган чагыбыз. Ошон үчүн сиздерден сураныч, биздин ошол үнүбүздү угуп, ошол кайрылуубузду кабыл алып, бизге бир жардам кылыңыздарды сурайт. Сиздерден сураныч, биринчи жолу суранып атабыз. Баары түшүнүктүү болушот. Бизге ушул жакын арада бизге бир рейс каттам жүргүзүп коюңуздарчы, сураныч. Бизди эч ким сураган жок, эч ким эчтеке жардам да берген жок. Биз кыргыз коомго кайрылдык, бирок кыргыз коом алар деген билетке жазылуубузду, катталуубузду сунуштады. Бирок аны менен эч нерсе бүткүдөй эмес, катталган менен эч пайда жок, кайрылуу болбогондон кийин деп ушундай чечимге келдик. Сураныч, ушул биздин маселебизди чечип, маселебизди көтөрүп, жакын арада ушул сиздерден жакшы жаңылыктарды угабыз, жакшы жаңылыктар болот деген үмүттө күтөлү, жообуңуздарды күтөбүз. Рахмат сиздерге, сураныч.